Bismillahirrahmanirrahim. Namaz бұл ең ұлы ибадат. Жана мұсылман киши үчүн ең маанилүү ибадат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат, хадис сахих. Жамаат болуп намаз окуган кезде имамдан алдын башын көтөргөн адамдар баштары эшектин башына айланып калуусунан коркпойбу дейт. Карасаңыз, намазда имамдан алдын башын көтөрүп койгон адамды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катуу айтып коркутту. Жана анын башы кээ-бир алымдардын айтуусуна караганда эшектин башына салыштырылды. Эгер бизди бирөө эшек деп тилдесе, баарыбыз жаман көрөбүз. Бул нерсени баарыбыз ыра көрбөйбүз. Ошондуктан эшекке салыштырылды. Аллах өз сактасын, эми бул намаз окуган, сажда кылган, рүкү кылган, бир күндө 5 убак намаз окуган адамдардын абалы, эгер имамдан алдын башын көтөрүп кое турган болсо. Эми өмүр бою намаз окубаган адамдардын башы эмне болот? Өмүр бою сажда кылбаган, намаз окубаган, 5 убак намаз жашоосунда болбогон адамдардын абалы, мейли бул жашоодо баш экен. Биздин көзүбүзгө караганда ал баш. Бирок акыретте алар кандай баш менен турат? Бул нерсенин суроосун ар бирибиз өзүбүзгө берүүбүз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде айтат: "Вайлул лил аъқаби минан нар." Тамандарына суу жетпеген адамдарга тозок болсун деди, азап болсун деди. Ошол көбүнчө дарат алган кезде тамандын арт тарабына суу жетпей калат. Адамдар ошол нерсеге кош көңүл мамиле жасашат. Көпчүлүк адамдар. Аллаху алам. Дарат алган адамдарга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азап болсун деди. Эми өмүр бою дарат албаган адамдарчы? Буларга эмне азап болот? Бул хадистерден бир ибрат алып биз коркуп кетишибиз керек. Өтө коркунучтуу хадистер. Ошондуктан намазды өз убагында тургузалы. Даратты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай алган болсо, дал ошондой алалы. Хадистерден окуп үйрөнөйлү, амал кылайлы. Аллаху алам.